Беримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте исламдагы аруу айымдар берүүсүнөн кайрадан сиздер менен жолуктуруп жаткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга бизден салам жана дуалар болгон болсун. Урматтуу эже-сиңдилер, албетте биздин ар бир жашообуздагы үлгү алып карай турган исламдагы улуу айымдар. Алардын ичинен биздин бүгүнкү сөз кыла турган Фатима энебиз жөнүндөгү азыркы берүүнү сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүнү бизге Фатима энебиз жөнүндө айтып бериш үчүн Шаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бухамеда келип отурат. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана анын сүйүктүү элчиси, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чексиз саламдар жана салаваттар болсун. Эфирге чакырганыңыздарга алгач ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Биз дагы учурдан пайдаланып, убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биринчи эле сурообуз, Фатима энебиздин ыймандуулугу, ийбалуулугу анын инсандык сыфаттарынан эмне менен айырмаланып турган? Эң алгач эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима энебиз жөнүндө сөз болгондо баарыбыздын эле сөзгө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшөт. Албетте бардык аламдарга үлгү болуп жиберилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы дагы ушундай үлгү болуп калаары баарыбызга эле ачык айкын болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол пайгамбарыбыздын доорунан бүгүнкү күнгө чейин пайгамбар кызы Фатима радиаллаху анха дагы биздин үлгүлүү энелерибиздин сапашында турат. Ыйбалуулугуна келип токтолсок, ыйбалуулуктун негизги бизде мааниси бул адеп ахлактын, жүрүм турумдун, тарбиянын эң жогорку чеги деп айтсак болот. Албетте биздеги баардык дүйнөдөгү аламдардын элчиси болгон пайгамбарыбыздын кызы бул нерседен эң жогорку үлүшүн алган десек жаңылышпайбыз. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадистеринде көп жолу эскерип кеткен. Алардын бирөөсүнө токтоло турган болсок, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эң үлгүлүү, жогорку улуу инсандардын, аялдардын арасынан 4 айымды эскерип кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алардын сап башында Мариям энекебиз, Асия энекебиз, андан Хадижа радиаллаху анха, ошол Фатима энекебиздин апасы жана ошол Фатима энебиз өзү деп Термизи риваятында келет ушундай деп. Демек, биздин Фатима энебиздин үлгүлүү өрнөктөрүн ушул жерден дагы байкасак болот. Рахмат. Эң сонун жооп болду. Жыпар жыттуу инсан же болбосо Фатима энебиздин денесинин жыпар жытты чыгып турушунун сыры эмнеде? Кээ бирки риваяттарга ылайык, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима энекебизден өзгөчө бир бул дүйнөдөн башкача бир жыпар жыт чыгып турган деп келет. Эми ал себептерине токтоло турган болсок, эң алгач эле албетте Фатима энекебиз бул такыбалуу аялдардын эң жогорку даражада тургандыгынын себептен деп айтсак болот. Андан сырткары албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык нуру бул Фатима энебизде дагы көрүнүп турган. Буга далил катары Айша радиаллаху анха энекебизден риваят келет. Мен бир дагы кыздын атасына ушунчалык деңгээлде окшошконун көргөн эмесмин деп айткан. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Фатима энебиз басканында дагы, жүрүм турумунда дагы, кулк мүнөзүндө дагы ушунчалык окшош болгон деп айтылат. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима менин денемдин бир бөлүгү. Аны капаланткан нерсе мени дагы капалантат деп Бухари хадисинде келет. Демек, ушул жерден дагы билсек болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кызына өзгөчө бир мээримдүүлүк, сүйүү менен караган. Ушул хадистердин жыйынтыгында биздин аалымдарыбыз айтат. Андан сырткары дагы башка риваятта келет. Фатима бул бейиштеги аялдардын төрөсү деп. Хаким Мустадрак хадисинде келгендей, бейиштеги ханыша
деп айтсак болот. Ошол ханыша болгондугунан дагы алымдардын пикиринде ушундай өзгөчө жыпар жыт менен жыттанып ошол жыты таралып турган деп айтылат. Сөзүңүзгө каралчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебизди өзгөчө жакшы көргөн деп айттыңыз. Ушул өзгөчө жакшы көрүүнүн себептери эмне болду экен? Албетте эң алгач эле токтолуп кете турган нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөдөн өтөрдөн кийин артында калган жалгыз перзенти ушул Фатима энекебиз болгон. Анткени башка балдары, уул кыздары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүүсүндө бул дүйнө менен кош кайтышкандыктан артында калган кызы жалгыз Фатима энебиз болгон. Андан сырткары Фатима энебиздин ошол Хадижа энекебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйүктүү жубайларынын бири, исламдын алгачкы доорулорунда өтө чоң пайгамбарыбызга күч берип турган жубайларынын бири Хадижа энекебиздин кызы болгондугу деп айтсак болот. Анын кыздарынын эң кичүүсү албетте ушуларга токтолуп кетсек болот. Ошол себептен андан сырткары Фатима энекебиз Хадижа энебиздей болуп өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга күйүп турган. Ушул тууралуу бир окуя айта кетсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаңы пайгамбарлык келип турган учурда Хадижа энекебиз бул дүйнө менен кош айтышат. Ошол учурда Фатима энебиз 10 жашта болгон болот. Ошол Курайш мушриктери пайгамбарыбызга ыза жеткирүү үчүн Каабанын алдында Каабанын үстүнө төнүн ичек карындарын чыгарып, анан пайгамбарыбыздын үстүнө ошону таштап ыза бергенде 10 жашар Фатима энекебиз эч ким пайгамбарыбыздын жанына келип колдобогон учурда атаке деп чуркап келип, кичинекей колдору менен ошол үстүндөгү төнүн ичеги карындарын түртүп, атасына болгон мээримдүүлүгүн ушул окуядан дагы байкасак болот. Ошол себептен дагы пайгамбарыбыз ар дайым кызын Фатиманы жогору даражада жакшы көргөн, ал жакшы көргөндүгүн ар бир өзүнүн кыймылдарында эскерип айтып турган. Ага кошумча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима радиаллаху анха үйүнө келгенде ар дайым өзүнүн ордун бошотуп, төргө отургузганды, ордунан туруп, кызын кучактап төргө отургузгандыгы бул анын өтө бир жогорку деңгээлде жакшы көргөндүгүнөн кабар берет. Менин оюмча дагы бир кошумча кетчү маалымат, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары Хасан, Хусейн неберелеринин дагы ошол пайгамбарыбыздан кийинки калган бир из катары ушул дагы бир пайгамбарыбыздын Фатима энебизди жакшы көргөн сүйүктүү перзентинин болуп калышына себепкер болсо керек. Албетте, туура айтасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артында урпагы бир гана кызы калгандыгы себептен пайгамбарыбыз өзүнүн сөзүндө айтып кеткен, негизи тукум бул эркек тараптан уланат, бирок менин тукумум Фатима кызым тараптан уланат деп өзүнүн сөздөрүндө эскерип кеткен. Кайраттуулук жана сабыр бүгүнкү күндө бизге азыркы биздин айымдарга, бизге жалпы өзүбүзгө деги эле 21-кылымдагы техника өнүккөн заманда айымдарга жетишпей жаткан сыпаттарынын бири болуп эсептелет. Биздин сүйүктүү энебиз Фатима ушул тарапта кандай болду экен? Фатима энекебиз сабырдуулук тараптан дагы өзүн бизге бүгүнкү күнгө чейин азыркы күндө айымдарга эң керектүү болгон ушул сабырдуулугун үлгү катары тутсак, бизге өтө бир жогорку деңгээлде өрнөк болмок. Негизинен биздин бүгүнкү күндөгү аялдардын кандайдыр бир деңгээлде кемчилигибиз деп айтсак болот. Бизде сабырдуулук бир кыйла жок болуп кеткенсейт. Буга пайгамбарыбыздын кызы ушул Фатима энекебиздин жашоосунан өрнөктөрдүн бири канчасына токтолсок, эң алгач эле Али радиаллаху анхунун турмушка чыккан учурунда Али радиаллаху анхунун колунда деле анчалык даражада байлык болгон эмес. Ошого карабастан мен пайгамбардын кызы элем дебей, Фатима энекебиз ошол жерде өзүнүн бүлөсүн эң мыкты, кыяматка чейин үлгү боло турган деңгээлде түптөгөн десек болот. Ал түптөгөндүгүнө мисал Фатима энекебиз дагы кадимки аялдардай болуп үй жумуштарын кылган, очокко от жаккан, керек болсо бир канча жолу өзүнүн көйнөктөрүн күйгүзүп алган учурлары дагы кездешет экен. Анан ушунчалык көп жумуш кылгандыктан колдору кабарып кетчү экен. Бир күнү ошол колдору кабарганын көргөн жолдошу Али радиаллаху анху
согушта түшкөн олжолор бөлүштүрүлүп жатканын угуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, өзүңө бир кул сурап албайсыңбы деп кеңешин берет. Фатима энекебиз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барганда үйүндө жок болот. Бир канча убакыттан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү Фатима энекебиздин үйүнө келет. Ошол учурда мага барган экенсиң, кызым деп айтканда, ал өзүнө ошол бир кул берүүнү суранат түшкөн олжолордон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сага андан дагы жакшы нерсе үйрөтөйүнбү деп айтканда, албетте Аллахтын элчиси дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 33 жолу субханаллах, 33 жолу альхамдулиллах, 33 жолу Аллаху акбар деген сөздү үйрөтүп, бул сага бир кулдан дагы артыгыраак деп айткан. Фатима энекебиз ушунчалык сабырдуулук менен туура түшүнүктү кабыл алып, ошол илимди алганына өтө жогорку деңгээлде кубанган жана бул анын келечектеги жашоосуна дагы чоң бир түрткү болгон десек болот. Сабырдуулугуна, канча кыйынчылык болсо ошонун баарыны албетте. Андан сырткары Фатима энекебиздин ошол жашап жаткан учурунда дагы бир канча убакыт үйлөрүндө тамак бышырылбай калган кездери болгон, ачка калган убакыттары болгон. Ага карабай ошол өзүнүн өрнөктүү жашоосун үлгүлүү кылып бизге ошол калтырып кетти десек болот. Сөзүңүздүн жыйын айтып жатсаңыз, бир жыйын ой келди да. Балким эгерде биз азыркы күндөгү айымдар китеп ачканды, китеп окуганды билсек, балким бизге коуч, психологдор керек эмес сыяктуу. Балким ушу китеп ачпаган себептен бүгүнкү күндө ар кайсы жактан өзүбүздүн бакытыбызды издеп жаткан сыяктуубуз. Аллах ыраазы болсун, сонун жооп болду. Эми ушул сиздин сөзүңүздөн кийин мага бир мындай суроо пайда болду да. Фатима энебиздин Али радиаллаху анху менен үй бүлөлүк жашоосу кандай болду экен? Албетте, жашоо болгондон кийин жашоо өзү сыноолордон турат. Ал сыноо бизди гана эмес, ошол ким болсо дагы бул дүйнөгө жаралган баардык адамдардын башынан өткөн десек болот. Эң жогорку даражадагы адамдарга жогорку даражадагы сыноолор келет десек болот да. Ага ушул Фатима энекебиз ушул өзүнүн өрнөктүү жашоосунда Али радиаллаху анху менен эң жогорку даражада бактылуу жашагандыгы деп айтсак болот. Албетте алардын никеси бул Аллах Таала тараптан буйрулгандыгы себептен аны ушунчалык берекелүү жашап, ар бир тагдырына ыраазы болгон. Буга кыйынчылыктарга далил катары ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мажада келтирилген риваятта Фатима энекебиз ушул суу ташып, ушунчалык көп суу ташыгандыктан жана колдору жарылып, ушундай кабарып кетчү дейт да. Бирок Фатима энекебиз ошону мындай бир да жолу даттанып, мындай арызданып келген эмес деп айтат да. Демек бул дагы эң биринчи ошол такыбалуулугу деп айтсак болот энекебиздин. Андан сырткары ошол Кудайга болгон ишеними бул дүйнөнүн утурумдук экендигини далил катары көрсөк болот. Анан Муснат, имам Ахмад Муснатта келген хадис боюнча ошол Фатима, эгерде сен Аллах Таалага жакын болгоң келсе, сабыр кыл деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым кызыны жашоосунда өзгөчө бир тарбия менен тарбиялап келгендигин байкасак болот. Сонун. Бүгүнкү күндө бизде бир коомдо, биздин жашап жаткан коомубузда лидер деген сөз өзүнчө бир креативдүү сөзгө айланып кетти да. Ушул сөзгө таянып, Фатима энебиздин лидердик сыфаттары, айым катары, эне катары, кыз катары ошо кайсы сыфаттар менен бизге калды? Албетте эң алгач эле ошол бизде лидер дегенде бул жол башчы деп айтабыз да. Жол башчы Фатима энекебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдогон, же болбосо жолундагы ошол пайгамбарыбызды ээрчиген адамдарды туура жолго баштоодо эң өзүнүн чоң салымын кошкон айымдардын бири катары, энебиз катары билебиз. Анын алгач эле ошол такыбалыктан баштасак болот. Такыбалуулугу бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуга эң жакшы аял бул ким деп сураганда, Али радиаллаху анху ойлонуп калат экен. Кыйлага чейин анын жооп таппай, эмне деп жооп берерин билбей үйүнө барат. Үйүнө барып ойлонуп олтурганда Фатима энекебиз ошол сурайт экен, эмне болду, эмнеге анча ойлуусуз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай суроо берди деп айтканда, Фатима энекебиз
эң жакшы аял бул ошол башка эркектердин көзүнө көп көрүнбөгөн, өзүнүн уяттуулугун сактаган аял деп жооп берген экен. Анан аны келип Али радиаллаху анху пайгамбарыбызга айтканда, бул жоопту каяктан таптың эй Али деп сураганда, ошол Фатима энекебизди айткан экен да. Демек ушул жерден дагы биз билсек болот, пайгамбарыбыз өзүнүн кызыны жана турмушка узатканга чейин эле мындай өтө бир жогорку деңгээлде лидер сыфаты катары тарбиялаганын билсек болот. Ал эле эмес, ошол өзүнүн уулдарын тарбиялаганда, Хасан менен Хусейнди тарбиялаганда дагы бүгүнкү күнгө чейин биз өрнөктүү үлгүлөрүн алып келүүдөбүз, алганга аракет кылуудабыз десек болот. Ушул жөнөкөйлүк сыфаттарын угуп отуруп, Фатима энебиздин менде мындай суроо пайда болду. Фатима энебиздин дүйнөгө болгон көз карашы, материалдык бир нерсеге байланбастыгы, пайгамбардын кызы болуп туруп, ошондой жакшы сыфаттар менен сыфатталып туруп, ошол нерсеге кандайдыр нерсе түрткү болду бекен? Же бүгүнкү күндө биздин айымдар ошол нерседен кандайдыр бир өрнөк ала алат бекенбиз? Албетте, жөнөкөйлүк ар дайым эч бир жерде табылгыс байлык десек болот да. Акыйкат. Анткени биз кээ бирки учурда, же болбосо көп эле учурда деп айтсак болот, канчалык деңгээлде жогорку илимдүү болушубуз мүмкүн, бирок биздин илимдүүлүгүбүз көп учурда бизди текеберликке түртөт негизинен. Жана адамда нафси деген бар да, ошол нафси адамды ар дайым бул мындай өзүнү мындай текебердикке жогору алып жүргөнгө түртөт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы же Фатима энекебиз ушул жерде өзүнүн жөнөкөйлүгүнү өзүнүн бардык жашоосунда көргөзгөн десек болот. Эң алгач эле бул ошол үй бүлөсүндөгү жөнөкөйлүктү айтып кетсек болот. Пайгамбарыбыз бүткүл аламга пайгамбар болгондугуна карабай өтө жупуну, эң жогорку деңгээлде жөнөкөй болуп жашагандыгы ал жерден ушундай энекебиздин чыгышына себеп болду деп айтсак болот. Андан сырткары турмуш курганда Али радиаллаху анхунун жашоосу дагы өтө жөнөкөй, жупуну бир жашоодо жашашкан. Демек, ошонун баарына канаат кылып, ал эле эмес мен пайгамбардын кызы болчумун, мага эң жакшы нерселерди кийген жарашат, мен эң жакшы тамактарды жесем жарашат деп айтса деле негизи жарашмак. Бирок Аллахтын элчисинин кызы, Аллахтын элчисине татыктуу кыз болгондугунун далили дагы жөнөкөй жашоону баштан кечиргендиги. Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, ошол бизде бүгүнкү күндө карапайым жөнөкөй аялдар эмне жумуштарды кылса, тамак бышырат, үй жыйнайт, бала карайт, ошол нерселердин бардыгын Фатима энебиз дагы өзүнүн жашоосунда жашап өткөргөн. Андан сырткары, албетте бизде жана жашоонун бардыгында пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин Фатима энекебизге ошол жол көрсөтүүчү болуп кеткен. Ибн Мажада келтирилген хадис боюнча Фатима радиаллаху анхуга пайгамбарыбыз Фатима кызым бул дүйнөдө аз гана нерсеге ыраазы бол деп дагы өзүнүн насаатын айтканын келтирет. Анткени бизде жөнөкөйлүк бул эң табылгыс байлыктардын бири десек болот да. Анан дагы башка бир жашоосунан өрнөктөр бул жөнөкөй кийингендиги, байлыкка кызыкпагандыгы, албетте Аллахка болгон сүйүүсү, такыбалыгы. Анан ушул пайгамбар энекебиздин бейиште бардык айымдардын ханышасы болууга жеткирди деп айтсак болот. Дагы бул өзүнүн өрнөктүү өмүрүндө жөнөкөйлүктү түрткөн бир окуясына токтоло кетсек, бир күнү Али радиаллаху анху жана согушта түшкөн олжолордон бир колуна таккан жакшынакай шуру мончок алып келиптир дагы. Ошону бирөөгө алмаштырып же бергенге көзү кыйбай, ошо Фатима энекебизге белек кылып берет экен. Фатима энекебиз ошону колуна тагып жүргөндө, аны көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима энекебизге өзүнүн жөнөкөйлүк тууралуу ошол өзүнүн кеп кеңештерин бергенде, дароо Фатима энекебиз ал мончокту башкаларга ошол сатып, ошол акчасыны муктаждарга жумшаган экен. Бул дагы ата кыздын ортосундагы эң сонун байланыш, үлгү деп айтсак болот да. Мындан артык эч кандай бир пайдалуу окуя болбосо керек. Эгерде балким биздин бир окуя ушундай пайда боло турган болсо, биз балким мындай нерсени кыла алмак эмеспиз.
насаат деп айтсам туура болбой калышы мүмкүн. Экөөбүздүн эже сиңдилер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Балким бир учурлар келип, картайган учурда балким насаат беребиз. Бирок пикир катары мен айтайын деген нерсе, биздин бүгүнкү күндө баягы технология өнүккөн заманда китеп ачпай калбадык да. Анан эгерде бир аз эле китеп ачып карап турган болсок, көпчүлүк бир сыноолор, бир кыйынчылыктар жөн эле өтүп кетмек да. Анткени китеп кармаган кол бул ошол китептин ичиндеги нерсени түшүнө алат деп билем да. Ошол эже сиңдилерге пикир катары ушундай улуу инсандардын тарыхын окушка кандай пикир айтат элеңиз? Албетте, эң алгач эле ошол китеп бул эң жакшы дос деп айтмакчымын. Анткени китепти биз кээ бир учурда бир нерсени билүү үчүн эмес, мындай жактырган ар бир адамдын бир иши болот го. Бизде хобби деп коебуз. Ошол хобби катары китепти жакшы көрсөк, анда биз өтө жогорку деңгээлде ийгиликтүү инсан болмокпуз да. Анткени бизде китеп сага сырын айтат, бирок сенден сыр сурабайт дейт го. Эң жакшы дос дагы бул китеп. Эгерде бир адам бир жылда бир эле китеп окуганда, биздин өлкөдө азыр Кудайга шүгүр деп айтсак болот, эми китеп окуу жанданып атат. Бул жаман көрсөткүч эмес, бирок буга чейинки абалдарда биз ушундай бир даражага жетип калганбыз. 10 жыл аралыгында дагы бир китеп окуп бүтпөгөнчөлүк. Бирок ушул китептер бизге ар дайым биздин ким экендигибизди эскертип турат десек болот да. Тарых китептерин алайлы, макул диний китептерди окубаган күндө деле, мисалы кыргыздардын тарыхын алып көрсөк, Келкел мисалы үчүн бизге эң үлгүлүү, өрнөктүү тарыхый китептерибиздин бири. Маркумдар үнү чыкты, Сынган кылыч. Кыргыздардын тарыхында мисалы бизде кандай энекелерибиз өткөн, кээ бир учурда кээ бир айымдарыбыз бизди жаман көрүшү мүмкүн. Мисалы диний тараптан силер арабтарды ээрчесиңер, араб кулсуңар деген сыяктуу. Бирок ага токтолбой деле кыргыз айымдарына токтолсок, эң баш болуп эле бизде Курманжан энекебиз элечегин башынан түшүрбөй, ошол эле учурда кыргыздын каада салтын, баалуулуктарын сактап, бизге азыркы күнгө чейин үлгү болуп келген энекелерибиз. Эми ушул нерселердин баарын кайсыл жактан билебиз? Албетте тарых жазылган китептерден. Эгерде биз китеп окубасак, китеп окубаган муундун келечеги жок деп айтылат негизинен. Бирок бул тараптан албетте биз Кыргызстан Кудайга шүгүр десек болот. Азыркы учурда бизде бир канча жерлерде жылына бир канча жолу республикалык деңгээлде ушул китеп конкурстары өткөндүгү дагы бизди шыктандырат албетте. Ошол себептен мен бардык эже сиңдилерге өзүмдүн тажрыйбам катары, кеңеш катары деп айтсак, кандайдыр бир деңгээлде балким туура болбой калат. Сунуш катары десек туурараак болот. Ошол сунуш катары көп китеп окусак деп айтат элем. Албетте айтып жаткан сөз эң алгач эле өзүмө тиешелүү. Андан кийин башка бирөөлөргө сунуш десек эң жакшы деңгээлде бир сөз болот деп ойлоймун. Рахмат устаза, бүгүн келип бизге убактыңызды бөлүп, сонун маек куруп бердиңиз. Сизге эркин микрофон. Аллах ыраазы болсун. Эң биринчи эле ошол пендеге ыраазычылык билдире албаган Кудайга эч качан ыраазычылык билдире албайт дейт. Ошол себептен ушул жерге чакырганыңыздарга сиздерге эң алгач ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Аллах иштериңизге ийгиликтерди берсин. Ушул жерде бизге ушундай эфирди тартып жаткан бардык жамаатка ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалаймын. Аллах Тааланын берекеси, жакшылыгы жаап турсун ар дайым. Андан сырткары ушул кыргыз элиме дагы бир канча сөздөрүм бар, кесип коет да. Андан сырткары кыргыз элине дагы ошол ар биринин үйүнө тынчтык, бактылуулук, ар дайым ошол жараткандын жакшылыгы баарыбыздын үйүбүздө жаап турсун деп айтып кетмекчимин. Анан албетте илим алууну токтотпойлу бардыгыбыз. Анткени келечек же болбосо эне бул мектеп, эне бул медресе демекчи, келечектеги балдарыбыздын ушундай биз бүгүнкү күндө үлгү тутуп жаткан инсандардын бардыгын эне тарбиялаган. Демек биз баарыбыз келечектеги энелербиз. Ошол себептен китеп окуйлу. Китеп бизди эч качан жаман жолго сүйрөбөйт.
деп айтып кетмекчимин. Чоң рахмат. Сонун сунуш болду. Урматтуу эже сиңдилер, исламдагы аруу айымдар берүүсүндө бүгүн бизде Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бюхамида болду. Ниет кылам, үмүт кылам, биздин бүгүнкү эфир баарыбызга пайдалуу болот деп. Жана кийинки берүүдөн жолукканга чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.